Эми жазыңыздар. Ким кандай максатта бул эфирге келип калды? Өзүңүздөрдүн табарыңыздар барбы? Же менеджер болоюн деп атасыздарбы, роб болоюн деп атасыздарбы, продюсер, экспертсиздерби? Жаза кетсеңиздер болот, Алгым келди, кирешей чыккым келип атат дейт, роб болоюн дейт. Аха, роб дейт, менеджер болуп иштейм дейт. Үйдө отуруп акча табайын дейт. Товарный бизнесте жүрөм дейт, сатууну үйрөнгүм келет деп. Классно. Акча табуу үчүн дейт. Мен декретте отурам дейт. Менеджер болуу. Аха, сон. Ошентип активдүү болуп кайтарып байланыш кылып турабыз. Себеби бүгүнкү эфирге келген айымдардын мен максатын билип алышым керек да. Эмне максатта келип атышат? Мен бере турган билимдерим сиздерге жугумдуу болуш үчүн сиздерден сөзсүз түрдө мага кайтарым байланыш керектелет. Эми келиңиздер, бул жакта көпчүлүгүңүздөр мени таанып келдиңиздер, тааныбай келгендер дагы бар. Таргеттен прямой келгендер, же болбосо жанагы сарафанный радио болуп, башка бирөөлөрдөн угуп келгендер барсыздар да. Өзүмдү бир сыйра тааныштырып кетпесем болбойт, Келиңиздер, алгач эле өзүмдүн аты жөнүм Жумагүл Айчиева, жашым 26, 2 баланын энесимин. Азыркы учурда Нарындын 1 айылында кайнене кайнатам менен чогуу жашаган эле келинмин. Өзүмдүн кесибим боюнча кыргыз тили жана адабияты боюнча мугалиммин. Жана азыркы учурда 2000ден ашык сатуу менеджер жана роб менеджерлердин наставнигимин. Ошондой эле Кыргызстандагы күчтүү, почти азыр номер 1 болуп калды, продюсер Алия Чобекованын командасында куратор дагы болуп иштеймин. Эми көпчүлүгүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн, бул өзү сатуу эксперти, мен сатуу менеджерлерди, роб менеджерлерди окутам эле деп атат. Но өзүнүн кандай билимдери бар экен, бизге билим берүүгө кандай акысы бар экен деген адамдар дагы жок эмес. Өзүмдүн алган билимдерим боюнча дагы айтып кетпесем болбойт, Алия Чобекованын продюсер бол деген курсунда окуганмын. Азыркы учурда өзүм продюсер болуп иштеп келе жатам. Жана сатуу боюнча Фатима Рыскылбековна, бул дагы Кыргызстандагы аябай күчтүү эксперттердин бири, наставнигим болуп калат. Кесипкөй менеджер, кесипкөй роб курстарын окугам. Асель Долманова, сатуу алгоритми, Замира Абдыбалиева сатуу боюнча. Ошондой эле Кыргызстандагы эле эксперттерден окуп чектелбестен, бизде Казакстандагы Азия боюнча номер 1 сатуу эксперти бар, Юсуп Карада. Ал жактан дагы сатуу боюнча, роб боюнча курстарын окуганмын. Алия Чобекованын азыркы учурда 500 000 сомдук VIP масштаб жеке насаатчылыгында окуп жатам. Уже жумасына бир жолу Бишкекке барып, окуп, кайра келип ушундай билим алып аткан мезгилим. Бул жактан Алия Чобекованын командасында куратор болуп иштеп атам дегендин себеби, мен 6-потокто окугам, ал жакта өзүмдү жакшы көрсөткөндүгүм үчүн, жакшы жыйынтык жараткандыгым үчүн командасына куратор кылып алган. Мына азыр уже 11-потокко кетип атат. Ошол убакыттан бери командасында куратор болуп иштеп атам. Эми өзүмдүн ушул кесиптин аркасындагы жетишкендиктерим, ийгиликтерим кандай болду? Кайнене кайнатама бир күндө 2 телефон алып бергенмин. Бул менин сатуу менеджерликтен баштап жасаган ийгиликтерим да. Аралатып айтып кетпесем болбойт. Только эле эксперт жактан эле жыйынтыктарымды, жетишкендиктеримди эмес, сатуу менеджер болуп жаңы баштаганда мен кандай элем? Ошону дагы айтып кетем. Кайнене кайнатама жана өзүмдүн ата энеме Ташкентке путевка алып бергенмин. Бул дагы эми кичине болсо дагы ата эненин көңүлү дегенде. Андан кийин менин эң эле прям мактанып айта ала турган нерсем, 15 күндө 2,5 миллион сомго продажа жасап, Lexus 470 үлгүсүндөгү машинаны алдым. Бул нак акчага. Дагы бул жакта менеджер болуп иштеп жүргөндө эле өзүбүздүн жаңы салган үйүбүзгө 130 000 сомдук кухонный гарнитур алдым да. Айымдар, бул кухняма, ушул кухонный гарнитурума кызыккандар аябай көп, прям мотивация берет экен да. Мен жаңы эксперт болуп чыкканда эле ушул нерселерди айтчумун да. Менеджер болуп иштеп жүргөндө муну алдым, тигини алдым деп кухонный гарнитурларымды. Анан элдин баардыгы, именно декретте отурган айымдардын көпчүлүгү ушул нерсеге прям вау карайт экен да. Аябай кыялдары бар экен. Жакшы кухонный гарнитурду орнотуп алып, ошол жака жакындарыма, өзүмдүн үй бүлөмө жакшы тамактарды жасап берем деген. Ошон үчүн бул нерсени дайыма айтам, айымдарга мотивация болсун деп. Өзүм iPhone 16 Pro Max алдым, ноутбук алдым, MacBook кече жакында эле. Анан балдарымдын, өзүмдүн каалоорумду спокойно аткара турган деңгээлге жетип калдым ушул кесиптин аркасында. Эми келиңиздер, ийгиликтерим боюнча дагы акыркы 1 жылдан бери 200дөн ашык эксперт жана продюсерлерге сатуу бөлүмүн түптөп келе жатам да. Бул дегеним бир эле
бир жылдын ичинде мына бир эле продюсер, эксперт эмес 200дөн ашыгына мен сатуу бөлүмүн түптөп келе жатам да. Анан ошол мен берген сатуу бөлүмү менеджерлер, роптор миллиондук оборотторду жасап жатышат. 2000ден ашык окуучуларды окутуп даяр жумуш менен камсыз кылдым. Мунун ичинде менеджерлер, роптор дагы киришет. 2000 деген мындай 2000 деген оңой айтылганы менен, но бул 2000дин аркасында аябай чоң нерсе жатат да. Эң алдыңкы ошол 2000 окуучумдун арасынан эң алдыңкы роп менеджерим 15 күндө 380 миң, 360 миң кирешеге чыккан, 20 күндө, 15 күндө могул жерде 150 миң кирешеге чыкканы бар, 100 миң кирешеге чыкканы бар. Эң алдыңкы сатуу менеджерлерим болсо 20 күндө 128 миң кирешеге чыкты, 116 миң кирешеге чыкты. Асель деген окуучум бар, ал дагы 100 миң сомго чейин кирешеге чыкты да. Көрдүңүздөрбү? Менеджерлер эле үйдө отуруп алып 3-4 баласы менен ушундай кирешеге чыгышат. Эми келиңиздер, бүгүнкү биздин эфирибиз кимдер үчүн мен бир сире айтып түшүндүрө кетейин. Онлайнга чыккысы келип, бирок эмнеден башташты билбей жаткандар үчүн. Бул именно мына онлайнга чыгам, менде иштегим келет, менде жасагым келет дегендер үчүн. Буга чейин сатуу менеджер болуп иштейсиз, минимум 5-6 айлык опытыңыз бар, эми роп болгум келет, лидер болгум келет, команданы башкарып запустун үстүнөн караган адам болгум келет дегендер үчүн жана сатуу бөлүмүн анализдеп туура башкаргысы келген эксперт жана продюсерлер үчүн. Эксперт менен продюсерлер барбы? Жазып койсоңуздар. Мага көбү кайрылышты. Акысыз эфириңе катышалы дедик эле, кирели депчи. Ошондуктан продюсер, эксперттер дагы биздин азыр арабызда бар да. Кана. Аха. Көрүп атам кол көтөргөндөрдү. Хорошо. Анан колунда товары, услугасы бар, бирок сатуусун 2-3 эсе көтөргүсү келгендер үчүн бүгүнкү эфирибиз болмокчу. Эми келиңиздер. Мен өзүмдүн окуучуларымдын ийгиликтери боюнча дагы айтып кетпесем болбойт. Азыр айтып өткөндөй эле, мына 116 миң сом чектери. Мен негизи чектери менен көрсөткөнү жакшы көрөм да. Мына 365 миң, буга дагы кошумча чек бар, 380ге жеткен. Бул роп менеджердин тапкан акчалары, бул 70 миң, андан сырткары дагы 25 миң ушундай бар, 90 миңге чейин жеткендер бар. 15 күндө рахат менеджер 84 миң кирешеге чыккан. Видите, ушундай сонун кирешелер. Менин кейстерим негизи аябай эле көп. Инстаграм баракчадан деле көрсөңөр болот. 100 миң кирешеге чыккан бул Асель айымдыкы. Бул болсо роп менеджер Фатима 40 менеджердин үстүнөн карап, 15 күндө мондай 120 миңдей кирешеге чыккан. Эксперттин А точкасы, Б точкалары эфирге буюрса өзү чыгат, анан сиздерге айтып берет. Эми 3 күндүн мен полный программасын сиздерге айтып берейин. Биринчи күндө биз сатуу менеджерлик кесип кимдер үчүн, кандай айлыктарды алышат, инфобизнестеги сатуу бөлүмүнө кимдер кирет, сатуунун психологиясы, сатууга чейинки даярдык, ички абал менен иштешүү боюнча эфир өтөбүз. Экинчи күндө болсо кандай жумуштарды аткарууга роп менеджер милдеттүү. Роп менеджер боюнча басым жасайбыз. Лидерлик сапат, 28 воронканын кандай түрү иштейт, продуктовый линейка, идеалдуу сатуу бөлүм башчысы кандай болушу керек, ушул боюнча сабак өтүп берем. Үчүнчү күн болсо команда менен туура иштешүү. Канткенде бизде стабилдүү айлык болот. Кыялдарыңызга кандай аракеттер менен ишке ашырабыз. 3 күндүн программасы ушундай болот. Бул жерде жазылбаган дагы толтур сиздерге билимдер берилет. Сөзсүз түрдө ашыгы менен сиздерге бергени аракет кылам. Роп болгум келип жүрөт дейт, аха көрүп атам дейт, фундаментим бар дейт. Хорошо, сонун. Эми караңыздар, онлайндын күчүн карап көрөлү дегим келип атат да. Мисалы, мындан 5 жыл мурун эле биз наличие акча көтөрчүбүз да. Мен мисалы 2018 жылы Москвада иштеп келгенмин. Ошол мезгилде Сбербанк менен элдер монтип единица салса, акча которсо мен таң калчумун да. Вау, ушундай да болот экен депчи. Көп өтпөй эле Кыргызстанга деле келди ошол нерсе. Азыркы учурда наличие акча көтөргөн адам аз. Бардыгыбызда эле Мбанк бар, QR код болуп калды. Даже мо элементарный айылдын магазинине кирсең деле QR код менен акча төлөйсүң да. Кимде ушундай айтсаңыздар? Сиздер деле ошентип наличие акча көтөрбөй калдыңыздарбы? Телефон менен эле болуп калды акчаларыңыздардын бардыгы. Дагы бир нерсе, мен деген былтыр ушул мезгилдерде эле мектепте мугалим дагы болуп иштеп, заодно эксперт дагы болуп жүргөн мезгилим болчу да. Ошондо
окуучулар күндөлүк эле толтурчу, кадимкидей күндөлүк эле баасын койчубуз, журналдарга эле баасын койчубуз да. Быйыл мына уже электрондуу күндөлүк өтүшүптүр. Журналдардагы электрон эч ким монтип күндөлүк көтөрүп алып бааларын койдурган жок да. Кимде балдары бар, жазсаңар. Баарыбыз деле кошелек жоготпой калдык дейт. Чын эле. Аха. Кимдин балдары бар азыр электрондуу күндөлүк колдонуп калган? Жазыңыздар. Мисалы, кийим алайын деп атасыздар. Базарга барып, кечке 2 саат кыдырып отурбай эле Инстаграмга кирип, листайт этип, Инстаграм баракчаларды. Ушул мага жакты. Размери канча, материалы канча? Хорошо, доставка кылыңыз деп эле доставка менен кийинип калдык го. Турабы? Бул дагы болсо, бизде азыр онлайндын күчү да. Бардык нерсе онлайнга өтүп атат. Бардыгы. Кийим дагы, тамак дагы, даже окуулар дагы. Азыр англис тилин үйрөнөм десең, бир жака барып офлайн отуруп, айына мынтип чуркап отурбайсың. Колуңда телефон менен эле окуйсуң, тапшырма аткарасың. Орус тилин үйрөнсөң, англис тилин үйрөнсөң, Кытай тилин үйрөнсөң деле бардыгы онлайн да. Турабы? Ооба, азыр бардыгы онлайн болуп калды дейт. Вот видите? Бардыгы онлайнга чыгып атат. Бирок бул жердеги эң негизги фишка бардыгы онлайнга чыгып атат. Бизде офлайн сатуучулар бар, но онлайнга чыккандагы магазинден бир нерсе заказ кылам десең, ага дагы сатуучу керек. Кийим заказ кылам десең, сатуучу керек. Тамак заказ кылам десең, сатуучу керек. Турабы? Бир англис тили курсун сатып алайын десең дагы, эгерде сатуучу жок болсо, ала албайсың. Турабы? Демек, азыркы вот заманда эң эле актуалдуу кесип, прям талашта болгондор булар сатуучулар. Сатуучулар жок болсо, кассага 1 сом акча түшпөйт да. Сатуу менеджеринин орду, кандай жумуштарды аткарууга милдеттүү, командада кимдер менен жумуш алып барабыздан жана дисциплинанын пайдасы боюнча сүйлөшөбүз. Мисалы, сиздер буга чейин кандай курстарды же болбосо марафондорду, арыктоо марафону, психология, таргетология боюнча, мобилография боюнча болсун, толтура бир курстарды окугансыздар, Ким окуган? Ким жок дегенде бир арыктоо марафонуна катышкан? Толтура курс окугам дейт. Аха. Арыктоо марафону мен окугам дейт. Классно. Бул жакта бардыңыздар эле жок дегенде 1-2 курстарда окуп көргөнсүздөр. Эми сиздерге суроо. Ошол жактан бир эле мисал Самара Кеңешованы айталы. Самара Кеңешованы мисал кыла турган болсок, аны барыңыздар таанып, жок дегенде интенсивине катышкансыздар. Ошол жактан бир күндө реклама таргет кетиргенде 100дөн, 200дөн, 1000ге жакын мага маалымат берип койчу деген кардарлар келет да. Мен курста окуйн дедим эле, мага керек экен, ичинде эмнелер бар экен, сурайын дедим эле деп келген адамдардын бардыгына Самара Кеңешова өзү жалгыз отуруп алып консультация бергенге физически жетишпейт. Ошондуктан командасына сатуу менеджерлерин алат. Ал эми сатуу менеджерлердин жумушу болсо, ошол даяр мага маалымат берип койчу деп келген кардарларга эле WhatsApp аркылуу отуруп алып консультация берет. Эч кандай таргетке акча салбайт, рекламага акча салбайт, Инстаграмга чыгып, мисалы Самара Кеңешовага окшоп, мага окшоп жүзүн көрсөтпөйт. Только колунда телефон, WhatsApp болсо, интернет болсо, убактысы болсо эле болду да, иштеп кете берет. Эмне себептен бизде могул жактан сатуу менеджерлер керек болуп атат? Себеби азыр айтып өткөндөй эле, бардык бир күндө 100дөн, 200дөн, 300дөн келген адамдарга физически отуруп алып жооп бергенге жетишпейт. Мына сатуу менеджер кандай жумуштарды аткарууга милдеттүү дегенде даяр келген кардарларды консультация берип, маалымат берип, эгер ошол адамга керектүү продукция болсо, сатууга жабуу бул сатуу менеджеринин милдети болот. Мисалы, силер деле азыр айтасыңар го, мен ар кандай курстарды окудум, тиякта окудум, биякта окудум депчи. Ошол билим сиздерге керек болгон үчүн издеп барып туруп окудуңуздар да, турабы? Сиздер жетелеп барып, давай бас өзүң оку, керекпи, кереги жокпу билбейм деген жок да. Психология курска жазылдыңыз, демек сиздин мисалы психологиянын ичиндеги билимдер керек болгон үчүн барып окудуңуз. Англис тили курсуна окуп атасыз, себеби англис тилин үйрөнөйүн деп атасыз. Турабы? Ооба дейт, классно. Азыр сатуу менеджери боюнча мен сиздерге маалымат берип кетип атам, но сатуу бөлүмүндө сатуу менеджерлери менен кимдер иштейт? Мунун ичинде кандай командалар бар? Негизи эле инфобизнесте
бизде медиа тарабы бар, реклама тараптары бар да, но сатуу бөлүмү деген бир өзүнчө бөлүк бар. Ошондо бизде биринчи кезекте сатуу менеджерлери иштейт, экинчи кезекте лид менеджер иштейт, үчүнчү роп менеджер, эксперт жана продюсер. Ушулар менен биргеликте эгерде эртеңки күнү иштеп калсаңыздар, чогуу бир команда болосуздар да. Бизде командада кимдер менен иштейбиз дегенде ушул 5 бөлүк турат. Именно сатуу бөлүмү. Канча процент төлөнөт, канча кирешеги чыгат дегенде, сатуу менеджери болуп иштесеңиздер, сиздер бир эле сатуудан 10%тен 15-20%ке чейин айлык аласыздар. Бул кантип дей турган болсоңуз, мисалы, сиздер англис тили боюнча курстун сатып атасыздар, Бирөө Америкага кеткиси келип атат. Америкага барып иштейм деп атат, но англис тилин билбейт. Барды дагы өзүбүз эле тааныган Гүлзат Мамытбектен окуйн деди. Сиз Гүлзат Мамытбектин менеджерисиз. Гүлзат Мамытбектин жанагы англис тили боюнча үйрөткөн курсу 5000 сом. Ушул 5000 сомго эле мен сиздерге пример кылып бергим келип атат. 5000 сомдук курсту сатсаңыздар, ал өзүнө керек болуп атат да кардарга. Барасыздар дагы консультацияны бердиңиздер, мондай ичинде программа бар, могул нерселерди үйрөнүп чыгасыз. 1 айда же 15 күндө мондай этапка өтөсүз деген сыяктуу маалыматтарды бердиңер дагы, ал 5000 сомдук курсту сатып алды. Ошол 5000 сомдон бир эле күндө сиздер 10% төлөнсө 500 сом кирешеги чыгасыздар. Эгерде 15% төлөсө 750 сом кирешеги чыгасыздар. Эгерде 20% төлөсө, анда 1000 сом кирешеги чыгасыздар. Бир эле сатуудан. Сиздерге бир күндө мен Гүлзат Мамытбек, кимдер менен иштесеңиздер, ошолор деген күнүнө 10дон, 15тен, 20дан даяр сиздер сыяктуу мына мен кызыктармын деп келип атасыздар го, сиздер маалымат алайын деп. Кызыктар болгон адамдардын номерлери берилет. Ошолорго эле чаласыздар. Сиз ушундай номер калтырган экенсиз деп консультация бересиздер. Эгерде сатууга жабыла турган болсо, өзүнө керектүү продукцияны алам, обамы, макулмун дей турган болсо, ар бир сатуудан 500 сомдон 5000 сомго чейин табасыздар. Азыр чечмелеп кеткендей эле бир күндө 5000 сомдуктан бир сатуу жасасаңыздар 500 кирешеги чыгасыздар, 2 сатуу жасасаңыздар 1000 сом кирешеги чыгасыздар, 3 сатуу жасасаңыздар 1500 кирешеги чыгасыздар да. Сатуу менеджери болгондун эң чоң пайдасы ушунда. Эч кандай вложение кылбайт. Вообще вложение кылбайт. Только эле келген кардарларга эле консультация беришет. Эми лид менеджер деген бул даяр келген кардарларды мына силер жазып атпайсыңар, силер толтурасыңар да. Ушул толтур адамдардын ар биринин номерин алып туруп менеджерлерге тегиз кылып бөлүп берет. Мына Асылайга 10ду, Фатимага 10ду, Рахатка 10ду деп ар бириңерге тегиз кылып лидтерди, мына кардарларды дейинчи, лид дегенде түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Кардарларды бөлүп берет. Анан ошолорго сиздер консультация бересиздер. Лид менеджердин айлыгы болсо 8000 сомдон башталат. Договорго жараша ар бир лидке монча сомдон, тинче сомдон деп өздөрү сүйлөшүп алышат. Продюсерлер менен. Анан роп менеджер. Роп менеджер деген бул сатуу бөлүмүнүн башчысы. Бирок Нойлдон келген сатуу менеджерлер сразу бул жактан эме болуп кете албайсыздар. Роп болуп кете албайсыздар. Сиздерге опыт керек да. Бул уже экинчи этап. Сатуу менеджеринен кийинки этап бул роп менеджер. Роп менеджерлердин үстүнөн карай турган адам. Бул общий запусктун, мисалы, 2 миллионго продажа болду, 3 миллионго продажа болду. Мен кичине 1 миллиондон эле баштайын. 1 миллионго продажа болду. Эгерде 3% төлөнсө, 30 000 сом роп менеджерге айлык. 5% төлөнсө 50 000 сом айлык. 7% төлөнсө 70 000 айлык. 10% төлөнсө 100 000 сом айлык. Роп менеджердики команданын үстүнөн карап эле иштешет да. Анан эксперт деген бул, айымдар, караңыздар. Эксперт деген бул билими бар адам. Менин сатуу боюнча билимим бар, демек мен сатуу экспертимин. Эгерде менин англис тили боюнча билимим бар болсо, анда мен англис тили боюнча эксперт болом да. Эксперт деген сөз бул мындай билими күчтүү элдерге үйрөтө турган адам дегенди түшүнөсүздөр. Бул болсо мындай болот. Продюсер бул эң запуста инфобизнесте бардыгынын үстүнөн караган адам болот. Инфобизнестин королу жана королевасы деп айтам. Себеби продюсер бардык жакты көзөмөлдөп турат. Эгерде мен өзүмдүн экспертмин, менин продюсерлик билимим бар, мен өзүм продюсер болгон үчүн мен канча акча тапсам дагы расходтордон сырткары таза мен өзүмдүн чөнтөгүмдө калат. Эгерде мен продюсер менен иштеше турган болсом, 2 миллионго запуск жасадык, 1 миллиону продюсердики, 1 миллиону меники, экөөбүз 50-50 бөлүп алабыз да.
Бул нерселерди эмнеге айтып атам? Азыр сиздер нолдон баштап келип атасыздар го. Сатуу менеджер, роп менеджер болуп, эксперт, продюсерликке чейин көтөрүлөсүздөр. Себеби мен дагы өзүм 1 жыл сатуу менеджер болуп иштегенмин. 1 жылдан кийин анан роп менеджер болуп көтөрүлгөм. Андан кийин сатуу эксперти болуп чыктым. 2-3 айдан кийин уже мага продюсерлик билим керек экен деп, продюсированияны үйрөнүп, өзүм продюсер болуп иштеп атам да. Сиздерге бул алдыда керектелет. Ошон үчүн айтып атам, кандай кирешерге чыгат экен, чоң суммаларга кичине аппетиттер ачылсын деп атам да. Эми келиңиздер. Бүгүн бардыгыбыз эле сатуу боюнча үйрөнөйүн, сатуу техникаларын билейин, сатуу деген эмне экен деп келдиңиздер, туурабы? Эми айтыңыздар. Сатуу деген эмне? Кимдин көз карашы кандай? Жазсаңыздар, сиздердин оюңуздарды мен билгим келип атат. Сатуу деген эмне? Сонун түшүнүктүү болуп жатат дейт, классно. Эми жазыңыздар айымдар. Сатуу дегенди ким кандай түшүнөт? Ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Мамиле дейт. Товарды сатуу дейт. Коммуникация дейт. Бир продуктты сатуу дейт. Аха. Тактика дейт. Курстарды сатат дейт. Сатуу деген воронка дейт. Бүгүнкү биринчи күнүмдүн эфири эмне себептен сатуунун психологиясы. Бүгүн сонун инсайттарды аласыздар. Сатуу деген айымдар, мына. Сатуу бул коммуникация да. Сатуу бул мамиле. Бул жакта бир айым тура айтып атат, мамиле депчи. Башкача айтканда, кардардын көйгөйүнүн чечими сенде бар экенин жеткизип, ынандыруу аркылуу өз продуктуңду акчага алмаштыруу. Мисалы, азыр мен бир көйнөк алгым келип атат. Ошол көйнөктү алыш үчүн барам сатуучуга, материалы кандай, размери кандай, муну мындайга кийин деп аттым эле, тигиндей кийин деп аттым эле десем, сатуучу отуруп алып, эгерде сиз тойго кийин деп атсаңыз, могул көйнөк сизге ылайыктуу. Эгерде көчөгө кийем десеңиз, могул көйнөк сизге ылайыктуу деп мага ылайыктуу нерсени сунуштап атат. Мен ошол нерсени алдым, Демек, мен көйнөктү алдым, бирок көйнөктү акчага алмаштырдык. Бул система бардык жерде сатууда иштейт. Бир эле көйнөктө эмес, бардык жакта иштейт, Эми келиңиздер. Сатуу бул коммуникация деди. Коммуникация кандай жолдор аркылуу ишке ашырылат? Переписка аркылуу. Мисалы, менин менеджерлерим менен сүйлөштүңүздөр, кээ бирөөңүздөргө чалып туруп консультация берди, а кээ бирөөңүздөргө болсо мындай кылды. Менин убактым жок эле, мага жазган ыңгайлуу дедиңиздер, сиздерге переписка аркылуу маалыматтарды берип атат, Ошол дагы коммуникацияга кирет. Жолугушуу аркылуу, түз эфирлер аркылуу эксперт продюсерлерге ылайыкташтырылган. А менеджерлер болсо только переписка, чалуу аркылуу гана сатуу жасашат. А эксперттер, продюсерлер жолугушуу аркылуу, түз эфирлер аркылуу коммуникация курушат, Эми мынакей, көпчүлүк адамдар сатуу кыйын, уят, жада калса алдамчылык деп ойлошот экен да. Кимде ушундай ой бар? Араңыздардан. Сатуу менеджерлери болсун, негизи эле сатуучу, сатуу дегенде эле мындай алдашат булар деген сезим кимде бар? Алдайт. Же болбосо сатуу деген кыйын, бул менин колумдан келбейт, мен элдер менен тил табыша албайм деши мүмкүн. Сатуу кыйын деши мүмкүн. Же болбосо уят деши мүмкүн. Мен тууганым эмне дейт, кошунам эмне дейт, мен мындай иштеп атканымды көрсө, башкалар эмне дейт, кайын журтум эмне дейт деген сыяктуу ойлор бар, Кимде ушундай? Жазсаңыздар, мен мисалы кыйын деп ойлойм, же уят деп ойлойм деп. Мен алдайт деп ойлойм дейт. Айбар Чынайым айтат, менин акчамды алган, бирок карабай койгон дейт. Дагы жазыңыздар. Бул жакта Динара айым жазып атат. Уят деген сезим жок. Мен сатуучу болуп эле иштеп, балдарымды багам дейт. Видите? Молодцы. Мага күйөөм ишенбейт болчу, акыры окуп жакшы кирешеге чыгып, күйөөмдү ишендирдим дейт. Вот Нуркыя айым азаматсыз, прям ушундай айымдан мен аябай жакшы көрөм да. Өзүнүн каалаганын бербегенче доказать этет да ошол нерсени. Мен үчүн кыйын дейт. Хорошо. Мына көпчүлүгүңүздөр алдамчылык деп да ойлойсуздар, кыйын деп да ойлоп атасыздар. Кыйын эме бул жактан уят деп да ойлоп атасыздар,
Эми мен сиздерге түшүндүрүп кетейин да. Мен 1 жыл сатуу менеджери болуп психологиялык курс саткам. 1 жыл. Ошол мезгилде психологиянын ичинде гимнастикалар дагы бар болчу, йога дагы бар болчу. Анан мен 1 жылдын ичинде 4000ден ашык айым менен сүйлөштүм. 4000, элестетсеңиздер. 4000 келген айымдын 4000 башка көйгөйү бар. Бирөө келет. Мен күйөөм измена калды дейт. Мен самооценкамды көтөргүм келет, мен самооценкам түшүп кетти. Биздин үй бүлөбүз бузулганын алдында турат, но балдарымды кыя албайтам. Мен ушул нерсени кантип жеңем, мен күйөөмдү кантип кечирем, кантип дальше жашоомду улантып кетем деген аялдар келет. Бирөө келет, мен кайненем менен вообще чыгыша албайтам. Кайнене, кайын журтум прям мени мындай мамилебиз туура келбей атат. Кантип ушуну оңдойм деп келгендер болот. А кээ бирөө келет, просто эле самооценкамды көтөргүм келет. Прям аял болгум келет. Женская энергиямды көтөргүм келет. Техникаларды үйрөнгүм келет. Жолдошумдун кайсыл типке киргенин билип, ошого жараша мамиле жасаганды кылайын. Бала тарбиясы боюнча да сабактар бар болчу. Ошого да келет. Менин балам 13кө чыкты, 14кө чыкты, мени укпайт, мени мындай кылбайт, тигиндей кылбайт деп толтура өздөрүнүн проблемаларын айтып келишет да. Анан мен эмне кылам? Отуруп алып маалымат берем. Менин психолог кандай сабактарды берсе, ошол сабактардын ичиндеги программаны эле айтып берем. Мына сиздин азыркы учурда жолдошуңуз измена кылып атыптыр, сизде мондай көйгөй болуп атыптыр. Бизде эркектин типтери боюнча сабактар бар. Жолдошуңуз кайсыл типке кирсе, ошого жараша мамиле жасаганды үйрөнөсүз. Самооценканы көтөрүү сабагы бар. Өзүңүздүн самооценкаңызды көтөрөсүз. Биринчи орунга эркекти эмес, өзүңүздү коюп, өзүңүздү сүйгөндө анын сизге деген мамилеси өзгөрөт. Баягы бизде көпчүлүк айымдарда ушундай го, биринчи фонго күйөөбүздү коюп алабыз. Анан жашообуздун маңызы күйөөбүздө да, өзүбүз унутуп калабыз. Ошол мезгилде баягы негизи эле айтат го, мен психолог менен иштеп жүргөн ушундай сөздөргө көнүп калыптырмын. Пайдалуу болсо сүйүнөм, айта берейин. Измена болдубу жашоодо, демек Кудайымдан сигнал болот экен, что аял, сен өзүңдү унутуп койдуң. Өзүңдү биринчи орунга кой деген эле сигнал экен, көрсөчү. Ошон үчүн айымдар эч убакта бизди өзүбүздү биринчи орунга койбой, күйөөбүздү коюп, башканы кое бере турган болсок, биздин жашообузда сөзсүздө да үйдө кылдый нерселер болуп калат да. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Хорошо? Ошондой айымдар келет. Эми караңыздар, мага келди ошол проблемасы менен, мен отуруп алып VIP тарифин сатып атам. Анын ичинде комплексно ушундай нерсе бар, окусаңыз жыйынтык көрөсүз деп туруп 5000 сомго мисалы сатып алды. 1 айдан кийин жанагы айым келип мага ыраазычылык айтып атат. Жомогүл айым, ошондо жакшы эле каттап койгон экенсиз. Биздин уже жолдошубуз менен мамилебиз оңоло баштады. Прям сонун техникалар берилди эле. Ошол техникаларды колдонуп, жолдошумдун мага деген көз карашы оңолду. Мен самооценкамды көтөрдүм. Үй бүлөбүздө гармониялар пайда болду. Дагы буюрса, үстүнөн ушул психологиялык сабактарды дагы да көрүп иштей турган болсом, 1-2 айдын ичинде менин жашоом өзгөргөн деп атат да. Адамдын жашоосун өзгөрткөнгө мени просто себепчи кылып атат. Эксперт менен элдин ортосундагы көпүрө бул сатуу менеджерлер да. Мен эмне кылып атам? Мен вообще уят нерсе кылган жокмун. Мен курсту саттым, психологиялык. Ал отуруп алып мамилесин оңдоду. Бир семьянын бузулуп кетишин алдын алдык. Мен эмне үчүн бул курсту саткандан уялышым керек? Мен кирешеге да чыгып атам, соопчулукта иш кылып атам, элдерге пайдам дагы тийип атат. Ошол тапкан кирешеме балдарыма памперс алып атам, өзүмө крем алып атам, үй бүлөлүк бюджетиме, мисалы, ошентип иштеп эле мен кайнатама бир күндө 2 телефон алып бергенмин. Ошентип иштеп эле кухонный гарнитур жасаттык. Семьяма пайдам тийип атат. Ошол эле учурда мен өзүмдүн эле пайдамды ойлогон жокмун. Мен жанагы келген адамдардын ушул жактан результат алышына көзүмдү жеткизген үчүн каттадым. Вот көрдүңүздөрбү? Сатуу деген бул уят эмес, же кыйын эмес да. Сатууну үйрөнүп алсаңар вообще кыйын эмес. Өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды сүйсөңүздөр андан жеңил болот. Наоборот, мен психологиялык курстарды сатып баштаганда жыргап, даже мен эмчектеги балам, 40 чыга элек балам менен, баламды эмизгенче бир номер менен сүйлөшөм, бешигим тербеткенче бир номер менен сүйлөшөм, тамагым жасап, кууруп суусун куюп коюп бир номер менен сүйлөшүп, графикти өзүм түзүп алып иштегемин да. Ошондо дагы айына 35 000 сомго чейин кирешелерге чыкчубуз. Демек, жумушуңуздарды сүйсөңүздөр эле эч кандай кыйынчылык болбойт да. Чыныгы сатуу бул демек адамдардын маселесин чечип берүү экен. Мындай сатуу десе эле акча табам эмес да. Мен өзүмдүн командама дагы айтам, окуучуларыма да айтам.
силер биринчи орунга акча табуу дегенди койбогула дейм да. Адамдардын кызыкчылыгын койгула. Адамдар ушул жактан киреше чыгабы. А точкасынан Б точкасына жеткен эмесин мындай образды элестеткиле дейм да. Менин окуучуларым буга чейин киреше чыккан болсо чуркап барып эле менеджерлерине сүйүнчүлөшөт, мага айтпай элечи. Анан күлөм да, мага деле жиберип койсун, биздин деле группага салып койсунчу, мен көрөйүн канча киреше чыкканын деп күлүп калам. Эми караңыздар. Сатуунун психологиясы негизи эле бизде сатуунун психологиясында мындай да. 80% ички абал, 80% психология, 20% техника иштейт. Бул эмне себептен айтып атам, мен азыр дагы түшүндүрүп берейин. Биринчи могуларды айтып берейин. Бизде деген сатууга чейин ички даярдык, сырткы даярдык жана техникалык даярдык болуш керек. Мисалы, ички даярдык дегенде бул өзүңө деген ишенүү, өзүңдүн мыкты сатуучу экениңе, өзүңдүн баягы өзүңдүн жумушуңду так билген, кыйын сатуучу экениңе биринчи өзүң ишенишиң керек. Экинчи кезекте продукцияга ишенүү. Мисалы, менин менеджерлерим азыркы сатуу менеджерлик, роп менеджер курстарымдын жыйынтык беришине, ушул жактагы билимдин күчтүүлүгүнө ишенбесе болбойт да. Сиздер деле сатуу менеджер болуп иштегениңиздерде психологиялык курсту сатып иштеп атасыздар. Ошол жактан эгерде өзүңүздөрдүн курсуңуздардын ичиндеги билимге толугу менен ишенбесеңиздер, анда сата албай кыйнала бересиздер. Потому что сомнение болосуздар да, бул азыр мунун акчасын алып алып, бул жактан жыйынтыкка чыкпай калсачы, мынтип калсачы, тигинтип калсачы деп сомнение кармай бергенде энергетика аркылуу кардар сезет ошол нерсени. Бул өзүнүн продукциясына өзү ишенбей атат дагы, мага кантип сунуштап атат, мен кантип жыйынтык көрөм деген сезим анда жаралат да. Анан экспертке деген ишеним. Эксперт деген бул билим берип аткан адам. Ошол эле мен, Гүлзат Мамытбек, Алия Чойбекова, Самара Кеңешова, бизде толтура эксперттер, билими бар адамдар толтура. Эгерде сиз ким менен иштесеңиз дагы ошол экспертти сиз вау көрбөсөңүз, продукциясын сата албай кыйнала бересиз. Себеби мындай да. Ким менен иштесеңиздер дагы эксперт сиздер үчүн авторитет болуш керек. Иштешкен экспертиңер, билим берген адамчы, сүйлөгөнү, мимикасы, адамдарга жасаган мамилеси, негизи эле адамгерчилиги, билиминин деңгээли силерди канааттандырбаса, ал адамдын продукциясына отуруп алып 4 саат консультация берсеңер дагы сата албайсыңар. Ошон үчүн ушул 3 нерсени даярдап алсак, бизде сонун сатуулар болот. Анан бизде деген сырткы даярдык бар. Сырткы даярдык деген бул тетрадь, ручканы даярдап алабыз сатууга отурарда. Буга чейин сатуу менеджер болуп иштеп жүргөндөр барсыздарбы? Жазып койсоңуздар, мен деп. Тетрадь, ручканы даярдап алышыбыз керек да. Себеби дагы эле өзүмдүкүн мисал кылам. Мен деген сатуу менеджер иштеп баштаганда жаңы менде толук билим деле жок болчу. Жакшы билимди жок эле, психологдон жакшы жыйынтык көргөнчү эле мен командасына менеджер кылып алган. Мен 3-4 ай иштеп туруп анан кийин уже билимдеримди жогорулатып баары жактан окуп баштагам да. Ошол окуп баштаганга чейин мындай болчу. Мен кардарга чалам, атын айтат, мисалы, Алия деди. Алия деди, саламатсызбы деп, Алияйм деп сүйлөшүп атам. Сүйлөөнүн баягы диалогдун ортосуна келгенде кардардын аты менен кайрылайын деп таппай калып атам, атын таппай калып атам. Ошондой нерсе болбош үчүн сөзсүз түрдө биз блокнот, ручкага же болбосо сүйлөшүп атканда эле телефондун мындай эмесине сохранить деп туруп, добавить кылып өзүнүн атын жазып алышыбыз керек да. Сүйлөшүү убактысында атын айтып, могул жакта мисалы Аидайым, Майрамканайым, Жамиляйым деп менин менеджерлерим, негизи эле менеджерлер кайрылса, сиздерге жагымдуулугу атыңыздарды айтып, айым деп, улам диалог сен менин атымды эстеп калыптыр. Менин атымды эстеп калыптыр деп сүйүнөсүздөр да. Анан ыңгайлуу жерде отурушуңуздар керек болот. Себеби мына менде басымдуу бөлүгү 90% декреттеги айымдар окушат, иштешет да. Анан балдары бар. 1ден, 2ден, максимум 3-4төн балдары бар. Ошолор менен отуруп алып кардарларга консультация берип атканда балдары тияктан ыйлап атса, бул жактан отуруп алып телефондо кардар менен сүйлөшүп атса, силер берип аткан маалыматыңар, баалуу нерсеңер биринчи угулабы же арканкы фондогу балаңардын ыйлап атканын угулабы? Азыр менин да балам ыйлап атат. Силерге угулуп атабы, угулган жокпу? Жыгылып түштү, ыйлап атат. Сиздер сыяктуу мен дагы балдар менен мына өзүмдүн үйүмдүн бир бурчун офис кылып алып сабак өтүп атам. Но тияк комнатада балам ыйлап атат. Мындай да. Мисалы, эгерде
мен сиздерге азыр сонун сабак өтүп атам, но артканкы фонда баламдын ыйлаганы угула турган болсо, сиздерге биринчи кезекте баланын ыйлаганы угулат. Ошол эле ызы чуу угулат. Анан мен менеджерлериме күлөм да, тамакты монтип часыратып куруп атып, кардарлар менен сүйлөшпөгүлө депчи. Себеби ызы чуу угулат да биринчи. Вот. Анан техникалык даярдык бул интернеттин болушу керек болот. Биздин жумушубуз бул телефон, интернет, анан кийин убакыт эле болуп атпайбы? Эгерде колуңуздардагы телефондун интернети жакшы болсо эле болду, сиздердин жумушуңуздар кете берет да. Менеджер деп жазышыңыздар керек болот. Менеджер иштеп баштаганда анан фонго өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коюп аласыздар. Зарядтын болуусу сөзсүз түрдө керек. Себеби кардарлар менен сүйлөшүп атканда сонун маанилүү жерине келип суроо берерде же болбосо катталамына реквизит бер деген мезгилде зарядыңар өчүп калса, анда уже сатууңар толук болбой калат да. Кардардын уже фокусу чачырап кетет. Силердин телефонуңардын зарядын күйгүзүп, кайра байланышканга чейин. Ошон үчүн телефондун зарядын сөзсүз түрдө кое аласыңар. Мына угулуп атат дейт. Ушундай мен деле силер сыяктуу декретте отурган аялмын, ошон үчүн түшүнүү менен эле карайбыз, Вот, эми караңыздар. Бар да угулуп атат дейт. Ладно. Эми караңыздар, продуктусун сатып жаткан экспертке деген ишеним болуш керек да. Мисалы, мен азыр эфирге чыгып алыпчы, менин 2 айлык сатуу менеджерлик опытым бар. Мен силерге сатууну үйрөтөйүн деп атам. Десем, менден бирөөңөр билим аласыңарбы? Вот айтсаңар. Мен 2 айлык эле билимим бар экен. Сатуу боюнча. Но бирок сатуу эксперти болуп элдерге үйрөтөм деп чыгып атам да. Менден үйрөнөсүздөрбү? Жок дейт. Вот, видите? Бул жакта эксперттин тажрыйбасы эң маанилүү. Мен мисалы отуруп алып айтып атам. Мен Жумал Айча сатуу экспертимин. 2 жылдык опытым бар. 1 жыл өзүм сатуу менеджер болуп, сатууну чайнап жутуп коюп, анан роботтукка чейин көтөрүлгөнмүн. Акыркы 1 жылдан бери 2000 окуучуну окуттум, жумуш менен камсыз кылдым. Эң алдыңкы сатуу менеджерлерим 100 миңден өйдө кирешет чыгып атат. Эң алдыңкы роботторум 380 миң кирешет чыгып атат. Булардын бардыгы менин 2 жылдык опытымдын аркасында. Десем менден сата аласыңар да туурабы? Тажрыйба көп нерсени чечет айымдар. Сиздер баягы иштеп аткан экспертиңиздердин буга чейинки тажрыйбасын, алган билимдери боюнча ишенимиңиздер аябай күчтүү болуш керек да. Анан миссиясы. Менин 2 миссиям бар деп айтам. Биринчи миссиям бул өзүм сыяктуу сатуу менеджери болгонго чейин мен декретте отурган айым болгонмун да. Декретте отурган айым болгондо мен өзүм оштоммун. Ким билбесе айтайын деп коеюн. Мен өзүм оштоммун, бирок нарынга турмушка чыкканмын. Нарынга турмушка чыкканда эмне болот? Менин подружкам жок, бир туугандарым жок, ата-энем алыста. Эч кимди тааныбайм. Кошунаң менен эле кичине мамиле жасайсың, андан башка эч кимди тааныбайсың. Ошол мезгилде балалуу болосуң, быттан чыкпайсың, монтип максимально жакшы келин болоюн деп аракетиңди жасайсың да. Анан билинбей эле өзүң депрессияга түшөсүң. Депрессияга түшкөнүңдө эмне? Күнүгө эле окшогон коёнундой окшош күндөр да. Окшош. Тамак жасайсың, үйүңдү жайсың, балаңды карайсың, муну кыласың, тини кыласың. Эч кандай бир жаңы мамиле дагы жок, жаңы чөйрө дагы жок, жаңы билим дагы жок. Анан айланып келип эле эмне кыласың? Күйөөңдүн мээсин жейсиң. Сен деген мага убакыт бөлбөйсүң. Сен деген жок дегенде бир күндө эрте келип балдарыңды карашып койсоң болот. Досторуңа дегенде убакыт табасың, мага дегенде таппайсың. Мен сен үчүн оштон келсем нарынга. Эмне кылабыз? Күйөөбүздүн мээсин жей баштайбыз. Ошол моменттерде вот мен сатуу менеджерликке келип калганда өзүнүн историясы бар. Аны айтсам кеч болуп кетет, айтпай эле коеюн, Ошондой моменттерде мен ушул психология курсту окудум, мен сатуу менеджер болуп ишке кирип калдым, тандалып калдым да. 60 айымдын арасынан биз 3-4 кызды сатуу менеджер кылып командасына алып калган. Мен ошондо көзүм ачылды айымдар. Жаңы чөйрө таптым. Чөйрөнүн ичиндеги айымдарды карап отурсам, баардыгы жаңы нерсеге умтулгандар. Анан мен психология курсту сатканда күнүнө көйгөйү бар адамдар келет да. Мен күйөөм мындай, мен кайнем мындай, мен кайнтам мындай дегендер. Отуруп алып таба калдым. Кудайга шүгүр. Мен кайнем андай эмес, мен күйөөм андай эмес, менин кайын журтум андай эмес деп шүгүрчүлүк келтиргенди үйрөнүп калат экенсиздер. Адамдар менен сүйлөшүп атып, элестетсеңиздер. Мени сатуу менеджерлик депрессиядан чыгарды, жаңы чөйрөгө кошту. Ошонун аркасынан кирешеги да чыгарды да.
биринчи миссиям ушул. Мен сыяктуу ошол 2 жыл мурдагы Жумагүл сыяктуу депрессияда отурган, жаңы чүрөк кошулгусу келген, күйөөсүн месин жебей, прям балдарын прям сонун эне болуп, нерв болбой урушпаган эне боло тургандай деңгээлге алып чыгуу да. И кирешеге чыксын, пожалуйста, өзүнүн эмесин, самооценкасын көтөрсүн, өзүнүн керектүү нерселерин өздөрү алсын. Биринчи миссиям ушул. А экинчи миссиям болсо менин жанагы эксперт, продюсер, товарный бизнесте жүргөндөрдүн сатуудан кыйналып атпайбы алар дагы, ошолордун сатуусун 2-3 эсе көтөрүп берүү. Ушул. Менде 2 миссия бар. Сиздер дагы кайсыл эксперт менен иштесеңиздер, ошол эксперттин миссиясын билип алышыңыздар керек. Эгерде анын мондай биринчи фонунда эле мондайынан мен акча табышым керек деген нерсе болсо, ал адам менен иштеши кичине кыйыныраак болуп калат. Адамдын кызыкчылыгын биринчи орунга койгон эксперттер менен иштесеңиздер, иштериңиздер алдыга жүрөт, акча сиздерге ыраазычылык менен келет да. Анан өзгөчөлүктөрү. Кайсыл продукцияны сатсаңыздар дагы башкалардан өзгөчөлүгү эмне? Ошону билип алышыңыздар керек болот. Баалуулуктар эмне? Мен мисалы өзгөчөлүктөрүм, эфирлеримдин бардыгы жандуу. Кайтарым байланыш 100 эмес 200%. Жумуш менен камсыз кылам. Ушул сыяктуу баалуулуктар, өзгөчөлүктөр келет да. Анан результаттары. Кайсыл адам менен иштесеңиздер дагы ошол адамдын берген билиминин аркасында результаты барбы же жокпу? Эгерде мен 1 жылдан бери сатуу эксперти болуп 2000 окуучуну окуттум деп айта берем, но менин окуучуларымдын бирөөсү дагы кирешеге чыкпаса, демек менин берген билимдерим бир тыйын да. Адамды результатка чыгарбай турган билим болсо, ал билимди саткандын кереги жок. Азыркы учурда карасаңыздар, аябай күчтүү адамдар бар. Чындыгында күчтүү эксперттер бар. Ошолордун курстарын окугандар семьясын багып атат, машина алып атат, квартира алып атат. Мен сыяктуу эле, там силер сыяктуу эле алдыда кухняларын жасатып атышат. Ошондой результатка чыгара турган курстар, адамга пайдасы тийген курстарды сатып иштесеңиздер, сиздердин кирешеңиздер 2-3 эсеге көтөрүлөт да, мындай ыраазычылык менен келесиңер. Ошол результаттарын дагы толук билип алышыңар керек. Ушул 5 нерсени, 6 нерсени билип алсаңыздар эле сиздерге сатуу жеңил болот. Потому что сиздер ички ишенимди түптөп аласыздар да. Ишеним болгон жерде сөзсүз түрдө спокойно сатуу кете берет. Эми ички абал менен иштешүү дегенди ким угуп жүрөт айтсаңар? Ички абал менен иштешүү. Ички абал деп эле азыр акыркы 1 жылдан бери ички абал деген сөздү жаман көп адам колдонуп атат да. Эмне себептен ушу ички абал деп айта беришет деп ойлойсуңар? Айтсаңар, ички абал менен иштешүү дегенди угуп атасыңарбы же укпай элесиңерби? Ички тил дейт. Уккан эмесмин дейт. Хорошо. Мен укканмын дейт. Уккам дейт, мен дейт. Өзүң менен өзүң сүйлөшүү дейт. Жан дүйнөң менен иштешүү дейт. Кеттик эми. Ички абал менен иштешүүнү мен сиздерге үйрөтүп берем бүгүн. Бул ички абал менен иштешүү не только эле сатууда, бул жашоодо дагы керектелет да. Эми караңыздар. Биринчи кезекте эртең менен саат 6-да турабыз. Азыр уже орозо айы болуп атат. 6-га жетпей эле баарыбыз туруп атабыз, бирок 1 ай өткөндөн кийин балким муну таштап коюшуңуздар мүмкүн. Таштабай ошол нерсени кармап кете турган болсоңуздар, сонун болот да. Мен өзүмдүн окуучуларымды айтып, ошо эртең менен саат 6-да турасыңар деп үйрөтсөм, Нагима деген окуучум бүгүн эфирге чакырам буюрса, ошол окуучум айтып атпайбы? Мен деген Москвада түнкү саат 12, түнкү саат дебедим, күндүзү саат 12-1ге чейин уктачумун. Бияка келгенде сиз мени дисциплинага салдыңыз, мен эрте турганды үйрөндүм депчи. Анысыңарындай эрте турабыз, 1 стакан жылуу суу ичебиз. Бул жылуу суу ичкен өзүбүздүн бөйрөгүбүзгө дагы, ашказаныбызга дагы пайдалуу да. Эртең менен жылуу суу ичирген менин окуучуларым арасынан жазып атат, мен деген эме болчумун, кыйналып өрчүмүн ден соолугуман дейт. Ошого жардам берди деп. Эми аны айтпай эле коеюн азыр бул жакта. Колдон келсе намаз баштаңыз. Намаз баары бир мына эртеби кечпи окуй турган нерсебиз да. Бүгүн болобу, эртең болобу, 50 жашта болобу, 60 жашта болобу, баары бир окуйбуз. Андан көрө канча эрте келсек, ошончо эрте өзүбүзгө эле жакшы. Анан ыраазычылык жазабыз. Мен ушул ыраазычылык жазабыз дегенди көп эле адамдан укчумун да. Ыраазычылык жазгыла, ыраазычылык айткыла десе, эмне эле ушинте беришет дечүмүн. Көрсө, ыраазычылык деген бул адамдын жашоосун 180 градуска өзгөртө турган нерсе экен. Реально эле. Неге ыраазычылык жазабыз? Мына, азыр мен сиздерге бир суроо берем. Мага бир көзүңүз, 2 көзүңөрдү тең бергиле. Мен силерге $20,000 берем. 20,000
доллар берем, сен мага 2 көзүңөр бер. 20 миллион доллар берем дейинчи, хорошо. 20 миллион доллар берем. Мага 2 көзүң бер, но сен өмүр бою канча жашка чейин жашайсың билбейм, но сен көрбөй өтөсүң. Десем, сен мага көзүңөрдү бересиңерби? 20 миң долларга. Жасаңар. Же болбосо мен айтып атам. Ну, колуң бер. Бир колуң жок эле өтөсүң, Бир колуң жок эле өтөсүң. Сен мага 30 миң доллар бер деп атам. Мен сага 30 миң доллар берем, сен мага колуңду бер деп атам. Эч ким бербейт. Эч ким бербейт. Элестетсеңер, биздин ар бир органыбыздын баасы белгисиз да. Ушул органдарыбызды берген биринчи кезекте Кудайга ыраазычылык келтиребиз, экинчи кезекте отуруп алып мына көзүм бар, Аллахым, көзүм бергениңе шүгүр, көзүңөрдүн иштеп атканына шүгүр, балаңарды көрүп атасыңар, айлананы көрүп атасыңар, азыр отуруп алып мени эфирде көрүп атасыңар, күндүн чыкканын көрүп атасыңар, шаркатыман аккандарын көрүп атасыңар, ошол эле мына балдар апа деп чуркап келип атат, балдарыңардын көзүн көрүп атасыңар, бетин көрүп атасыңар, оозун көрүп атасыңар, прям балдарыңардын ар бир чачтарын өсүп аткан, тиштерин чыгып аткан, баардыгын көрүп атасыңар. Көзүңөрдүн барына шүгүрчүлүк келтиресиңер. Кулак укпаган адамдар канча, прям мен 1-2 мүнөт эле кулагым укса, мен билбейм, апамдын үнүн угат элем, же болбосо балдарымдын апа дегенин угат элем деген адамдар толтура. Кулагыңардын угуп атканына шүгүрчүлүк келтиресиңер. Азыр мени угуп атасыңар, шүгүр десеңер болот. Ошол эле мына эшикке чыгып чымчыктын сайраганын угуп атасыңар. Күйөөңөрдүн силерге сүйлөгөнүн, сүйүү сөздөрүн айтканын угуп атасыңар. Мен күлөм да. Биз декреттеги айымдардын баардыгыбыздын эмебиз ушундай да. Балабыз иш кылып атабыз, биякта жан талашып жетишпей атабыз, балдарыбыз чуркап келет. Мам, кетички, апа дей берет. Болгонбу ушундай? Апалай бербечи дейсиң да. Вот реально эле, менде деле ушундай болот. Апалай бербечи деп бурушасың. А бирок ошол апа деген сөзүн уга албай аткан адамдар толтура да. Кулагыбыздын угуп атканына ыраазычылык келтиребиз. Сүйлөп атканыбызга ыраазычылык келтиребиз. Сүйлөй албаган адамдар канча, үнүн чыгара албаган адамдар канча. Ошол эле колубуздун барына шүгүр, колубуз бар экен, отуруп алып азыр мына жазып атасыңар. Ооба деп жазганыңар үчүн дагы колуңар керек деле атат да. Ошо колубуздун барына шүгүр. Үй бүлөбүзгө таттуу тамактарды кылып берип атабыз, шириндиктерди бышырып берип атабыз. Даже ушу колубуз менен жолдошубузду кучактап атабыз, сүйүүбүздү арнап атабыз. Балабыз келсе, балабызды кучактап көтөрүп атабыз. Колубуз бар, колубуздун барына шүгүр. Бутубуз бар, буту баспаган, коляскада отурган адамдар канча. Азыр шүгүр бир жерден эки жерге өзүбүз кенен кесип барып келе алабыз. Ар бир органыбызга, бөйрөгүңөрдүн барына шүгүр келтиргиле, бөйрөктөрү ооруп гемодиализ алып жаткан адамдар толтура. Да? Ар бир органыңарга шүгүрчүлүк келтирип, мен биринчи шүгүрчүлүк келтирип жазганда 10 күн күнүгө жазасың да. Тып бийлап жазчумун. Тып деп постоянно. Азыр уже көнүп калдым, спокойно жазам. Бирок биринчи баштап ушулардын баарын жазгандачы, шүгүрчүлүктүн туу чокусуна жетесиңер да. Анан бүгүн сиздерге задание берем. Ушул эфирден кийин барасыздар. Эфирден чыгып туруп чуркап барып балаңарды кучактайсыңар. Балаңардын баары сенин мени тандап келгениңе шүгүр, менин балам болгонуңа шүгүр, ыраазычылык келтирип бетинен кучактап өбөсүңөр. Барасыңар, күйөөңөрдү ошентесиңер. Ыраазымын сага, мен анча-мынча иттик кыялдарым бар, аялдык кыялдарымды көтөргөнүңө шүгүр. Кыйналып болсо дагы көчөдө жүрөсүң, бизди багам деп, балдарыбызды ачка кылбай биздин кабылыбыбызды орундатып атканыңа шүгүр. Прям күйөөңөргө отуруп алып ыраазычылык айткыла. Задание. Кийин мен силердин менеджерлерге айтам, группадан отчет бересиңер. Ыраазычылык айтасыңар. Бул кадимкидей мамилеңерди оңдойт, реально айтам. Анан максаттарды так жазып чыгасыз. Мага карасаңар, максаты жок адам кемеге калагы жок түшкөнгө барабар. Мен мындай айтып коем да. Яндекс такси заказ бердиңер, келди, отурдуңар, бирок каяка барарыңарды билбейсиңер. Такси каяка барасың десе, билбейм деп атасыңар да. Максаты жок адам ушундай эле. Максаты жок адамга бир сом акча келбейт. Келсе дагы жолдошуңуздун максатына, балаңыздын максатына, кайнеңиздин максатына кетип калышы мүмкүн. Өзүңүзгө эмес бирок. Ошон үчүн максатты жазабыз. Ар бир максатка истихфар айтабыз. Истихфарды билесиңер, астагфируллах ва атубу илейхи. Бул нерсени мен эмне себептен ар бир көргөн адамды кармап алып айтам. Окуучуларыма айтам, жолукканыма, жакындарым бардыгына айтам. Азыр айттырам бардыгыначы. Ушинтип айткыла күнүнө деп.
Бул истихбарды эмне себептен айттырам? Мен деген 4 жыл бала боло албай жүрдүк. Ошол 4 жылдын ичинде ден соолугума байланыштуу каралдык, больница аралап жүрдүк, тияка бардык, бияка бардык. Но аягында все дедим. Просто эле мен психологияга сүңгүп кирип кеттим. Ошол мезгилде психологиялык сабактарды көрүп отуруп, бул жанагы Самара Кеңешованын сабагында Каныша деген ошондо көргөмүн. Бир эфирде мынтип айтып атат. 40 000 жолу истихбар айткан адам камакта болсо камактан чыгат, жеңилдик берилет сыноосуна, балалуу боло албай аткандар балалуу болот, проблемасы чечиле албай аткандар проблемасы чечилет, карыздан кутула албай аткандар карызынан кутулат деди. Ушунчалык айтты, мен жүрөгүмө тик салынды да, мындайынан Мен ишендим, 100% ушул нерсеге ишенип, кызым операция болуп больницада болчубуз. Ошол жерде 12 күн жаттык. 10 күндүн ичинде мен отуруп алып, күнүнө 4 000 жолдон истихбар айттым. 40 000ге 10 күндө жеткирдим, 4 000ден айтып атып. Эртең больницадан чыгабыз деген күнү отуруп алып, өлүдөй ыйлап дуба кылдым. Аллахым, мен эсен аман төрөп алсам экен деп баягы өзүм эмнени кааласам, эркек бала сурадым. Анан больницадан чыгып, Ошто болчубуз да Нарынга келдик. Нарынга келгенден 15 күнгө жетпей мен боюмда бар экенин билдим да. Кудайга шүгүр, азыр балам ден соолук менен бир жакшынакай сонун эле чуркап жүрөт. Истихбардын күчүн мен ошондо билгенмин. Мен через меня өткөн үчүн мен бардыгына спокойно айтып алып, айтам, неме кылам да, айткыла дейм да, сунуштайм. Ошон үчүн бир максатты жаздыңар да, максатты туура жазган боюнча дагы мен силерге ссылка берем, ошол менен жазасыңар дагы. Максатыңарды жазып туруп, истихбар айтасыңар, 4 000 жолу истихбар айтып туруп, ошол максатыңарга дуа кыласыңар. Вот. Ар бир айткан максатыңарга дуа кыласыңар. Ички абал мен ушундай ишти эле атайымдар. Ички абал десем, аябай мондай элестетпегиле. Ички абал бул биринчи кезекте шүгүрчүлүк. Анан максат. Эң туура максат коюш керек. Намаз окуп, ошол намаз окутуп эле максатыңарды намазда сурасаңар